А сейчас немного отвлечемся. İran memleketin jana Поговорим madaniyatının об одном из simvollarının символов biri персидской Pers gilemi культуры жөнүндө и сүйлөшөлү. государства Иран о персидском ковре. Точная дата возникновения персидского ковра неизвестна. Перс гилемдеринин келип чыккан так датасы белгисиз. Биринчи сакталып калган Перс чыгыш гилеми Пазирик. Перс империясынын Ахамениттери доору биздин заманга чейин 5-кылымда жасалган. Алы 1949-жылы СССРдын археологтору тарабынан табылып, азыр Эрмитажда сакталып турат. Хранится в Эрмитаже. Имеются сведения, что дворец Кира Великого в Алеме Пасаргаде Александр Македонский улуу Кирдин мүрзөсүн каптаган килемдердин көркүнө абдан таасирленген. великолепием ковров, устилающих могилу Кира Великого. В Иране в основном Иранда негизинен килемдин эки түрү жасалат. Алар азыркы заманбап ыкма менен жана байыркы көчмөндөр килеми. Азыркы килемдер жибек жана жүндөн жасалат. шелк и шерсть. У обоих есть такой станок, но у Мына ушундай станокто тикесинен токулат. Ал эми көчмөндөр килеми горизонталдуу коюлган станокто жасалат. это вертикальный, это городской. Заманбап килемдерди токуу атайын алдын ала түзүлгөн дизайндын негизинде жасалат. Ал эми байыркы ыкма менен жасалган килемдердин токула турганы жүн жиптери колго тытылып ийрилет жана андагы оймолор жаратылыштан же жашоодон алынат. Заманбап килемдер токула турган жүндөр атайын станоктордо тытылып жасалат. Делают из... У нас у коврах два Иран килемдерин токуудай түйүндөрдүн эки ыкмасы колдонулат. Персиялык жана туркиялык. персидских узлов. Называется фарси, Персиялык түйүндөр сингелнат деп аталат. Анда ар бир жипке алды жана артынан бирден түйүн байланат. это часть. И сзади вот еще один на один. Потом делают вот узел. Но за границей, значит, в Турции, Ал эми Туркия же башка чет мамлекеттерде жасалган килемдер 2-3 же 4 жипти бир алып түйүлөт. Ирандык же персче токулган кооз жана жарашыктуу бул килемди бүтүрүүгө 1 жыл убакыт коргон. более элегантно и год работа, год. Вот вы настоящий Мында килемдин 1 квадрат метрине 1 миллион түйүн түйүлөт. узлов. 1 миллион узлов в этот. Но у других мы считаем, они поддельные. Вообще, Ушундай эле колго жасалган, бирок биз аларды жасалма деп коебуз. Аларга тигинин жарымы же 3/1 болжол менен 300 миңге жакын түйүн түйүлөт. в среднем на квадрат. Орточо айтканда 1 сантиметр квадратка 100 түйүн жасаш керек. Это выше есть, ниже тоже есть. Килемдин жиптерине жалаң табигый боектор колдонулат. Являются исключительно природные компоненты. Бул анардын кабыгы, шафран. Ал эми муну орус тилинде кандай атай турганын унутуп калдым. По-русски я забыл, вот как звучит. Из этих вообще Боек мындай жандыктардан алынат. Анткени алар өтө сапаттуу болот. Это долго и прочно. Долго и прочно. Долговечно. В музее ковров в Тегране Ирандагы килемдер музейин көрсөңүз, 400 жыл, 2,5 миң жыл мурда токулган килемдер бар. 2500 лет самый старый ковер мира. Это шерстяной
ковров, коврики для намаза. Намаз окула турган килемдерге жандыктардын сүрөттөрүн түшүрүүгө болбойт. Аларда гүлдөр гана болот. Гүлдөр тынчтыкты билдирет. Вообще мир. Бул $380. Это декоративные совсем. Муну мына минтип илип коет. Да. Это не дешево. А бул канча турат? $680. Но я чувствую, что это 2 месяца. это Бул чыныгы жибекпи? Ооба, жибектен токулган. Буга 2 ай убакыт коргон.